Кыргыз эли нечендеген кылымдар бою, миңдеген сууну кечип, далай бийик ашуу ашып, ушул күнгө чейин өзүнүн тилин, дилин жоготпой жашап келди. Өлкөнүн эгемендигин, анын аймактык бүтүндүгүн, адам анын өмүрүн, урпактарынын жана эркиндиктеринин үстөмдүгүн, демократиянын принциптерин бекемдеген башкы документ Конституцияга 30 жыл толду. Бул убакыт аралыгында баш мыйзам бирде ташыркап, бирде такшалып отуруп, бир далай тарыхый этаптарды басып өттү. Ага учкай кайрылсак, Кыргызстанда эң алгачкы конституция 1929 жылы бүткүл Кыргыз советтеринин 2-съездинде кабыл алынган. Андан кийин да негизги документ бир нече жолу өзгөртүлгөн. Бирок өлкө 1991 жылы толук эгемен болуп, өзүнүн жолу, багыты менен өнүгүү кадамын таштаганда, жаңы реалдуулуктардын фонунда конституциялык трансформациялардын доору башталды десек да болот. 1993 жылы 5 майда көз карандысыз Кыргызстандын башкы документи легендарлуу парламент катары тарыхта калган Жогорку Советтин 12 чакырылышы тарабынан кабыл алынган. Бул процесске түзмө-түз катышкандардын айтымында ошол убакта негизги максат мамлекеттүүлүктүн өнүгүүсүнүн жаңы этабы көз карандысыз өз алдынча өлкө катары жолун баштоосу болгон. Эң негизгиси биздин эгемендүүлүгүбүздү жарыялаганбыз. Андан кийин биздин өлкөбүздүн ошол башка өлкөлөргө тең тайлаш, мындай бир эркин өсө турган, өзүбүздүн түтүнүбүздү өзүбүз булаткан өлкө болобуз деген умтулуу пайда болгон. Анан рынок жанагы базар экономикасына өткөндөн кийин бизде ошол жалпы эле коомчулукта дүйнө жүзүндө болуп аткандай өнүгүү өсөт деген ой тилек менен болгон. Анан эң негизги максатыбыз өзүбүзчө өлкө болдук, өзүбүздүн желегибиз пайда болду. Эгемендүүлүк деген атка кондук. Легендарлуу парламенттин негизги маселеси ошо конституцияны иштеп чыкканы болду да. Мында эң башкы маселе биз мамлекетти өз алдынча эгемендүү кылып кантип өнүктүрө алабыз. Анын ичинде мамлекеттин түзүлүшү кандай болуш керек? Дүйнөлүк болуп эки демократия дейбиз, ошол түзүлүштөрдүн кандай жолдорун пайдаланышыбыз керек деп. Андан сырткары биз ошонун негизинде биз экономиканы кантип өнүктүрүшүбүз керек. Бизде жашап аткан граждандардын, элдин жашоо турмушун кантип жакшыртыш керек деген. Ушул 3 негизги маселе мунун өзөгү болгон да. Бирок 1993 жылдагы Конституцияда каралган чоң потенциалды толук ишке ашыруу мүмкүн болгон жок. Ананда башкы документтин заман талабына ылайык улам өркүндөтүлүп, улам жаңыланып турушу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш экени белгиленет. Анын негизинде 1993 жылдан 2016 жылга чейинки мезгилде 9 рет конституциялык реформа жүргүзүлгөн. Ал эми 2020 жылы конституциялык кеңешме түзүлүп, ага конституциянын жаңы долбоорун иштеп чыгуу милдети жүктөлдү. Референдумга чыгарылган башкы документти жамы журт колдоду. Баш мыйзамга көңүл буруш керек. Бир топ кабыл алып аткан мыйзамдар ошол баш мыйзамга мындай тете болуш керек да. Ошол баш мыйзам негизги мыйзам эми жөнөкөй жаранга болуш керек да. Ошо жөнөкөй жарандын укуктарын сакташ керек, сөзсүз сакташ керек. Ушул жагынан сотторда ошо өзүнүн ишинде биринчиден баш мыйзамга көңүл буруш керек. Мамлекеттик жана саясий ишмерлердин айтымында учурдагы баш мыйзамда баса белгилеп кетүүчү нерсе жоопкерчилик күчөтүлдү. Негизги документтин мурдагы вариантында жоопкерчилик деген түшүнүк чаржайыт болуп, бир институт экинчисине түртүп отура берген учурлар арбын. Анын кесепетинен ай же жыл айланбай өкмөт жетекчилер алмашып, жасалып жаткан иштер жарым-жартылай калып турган. Мындан улам эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу маселе жаратып келген. Учурдагы колдонуудагы конституциянын башкы өзгөчөлүгү да дал ушул боштукту жоюу. Ар кандай муктаждыктардан, саясий, социалдык, укуктук муктаждыктардан келип чыккан өзгөрүүлөр мына азыр президенттик башкарууга көбүрөөк ыктаган конституция. Бирок бул конституция мына эффективдүүрөөк иштеп атат. Укук мамилелерин мамлекеттин ортосунда, эл жөнөкөй жарандардын ортосунда мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын жана функцияларын тагыраак аныктаган мындай эффективдүү иштеген конституция болуп атат. Бул аптада Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Конституциянын 30 жылдыгына карата мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусу менен чоң иш-чара өттү.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров элдин кылымдар бою көксөп келген эгемендүүлүктүн түп мүдөөсүн туюнткан Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык системасын аныктап турган баш мыйзамдын 30 жылдык мааракеси менен куттуктады. Кандай болбосун, эффективдүү мамлекет саясий туруктуулукту, экономикалык өсүштү жана социалдык өнүгүүнүн келечегин камсыз кылууга тийиш. Коюлган милдеттерди чечүү үчүн ресурстарды мобилизациялоо жөндөмү зарыл. Мындан сырткары күчтүү же эффективдүү мамлекетке коом менен бийлик институттарынын ортосундагы байланышты ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү демократиялык элементтер керек. Ошондой эле тышкы кысымдарга да, жеке кызыкчылыктарды көздөгөн топторго да каршы турууга жарамдуу административдик бийлик талап кылынат. Жеке кызыкчылыктарды көздөгөн топторго ири бизнестин, региондук кландардын же административдик күч түзүмдөрүнүн кызыкчылыктарын көздөгөн бирикмелер кирет. Мындай жеке кызыкчылыктарга каршы туруу жана коомдун кеңири катмарынын кызыкчылыктарына жооп берген артыкчылыктарды аныктоо үчүн демократиялык жол-жоболор колдонулушу мүмкүн жана колдонулушу керек. Болбосо мамлекет олигархиялык топтордун жана кландардын барымтасында калышы мүмкүн же башкарууну токтотушу мүмкүн. Урматтуу кыргызстандыктар, биз Конституциянын ченемдери менен принциптеринин сакталышын жана жүзөгө ашырылышын камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштешибиз керек. Ошондой эле президент биздин башкы милдетибиз бардык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, жарандар тарабынан конституциялык ченемдердин жана принциптердин кынтыксыз сакталышын камсыз кылуу, конституция түздөн түз колдонулуучу жана таасир этүүчү башкы документ болууга тийиш деп белгиледи. Азыркы учурда дүйнө өлкөлөрү сыяктуу эле мамлекетибиз да жаңы чакырыктарга жана кыйынчылыктарга туш болууда. Биз дүйнөлүк экономикалык кырдаалдан, жумуш орундарынын жетиштигинен, эмгек миграциясынан, ошондой эле саламаттыкты сактоодогу көйгөйлөрдөн улам келип чыккан экономикалык кыйынчылыктарга кирептер болдук. Мындан тышкары биз жаратылышты жана анын ресурстарын келечек муундары үчүн сактоону камсыздоо аркылуу экологиялык саясатыбызды өнүктүрүүнү улантышыбыз зарыл. Андыктан айлана чөйрөнүн булганышын азайтуу, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында аракеттерибизди күчөтөлү. Учурда дүйнө COVID-19 пандемиясынын кесепеттери, климаттын өзгөрүшү, терроризм жана экономикалык кризистер сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткандыгын баса белгилеп кетким келет. Биз биргелешип аракеттенгенде гана бул көйгөйлөрдү жеңип, жарандарыбызга тынычтыкты, туруктуулукту жана бакубаттуулукту текши камсыз кыла алабыз. Ошондой эле жарандардын сапаттуу кызмат көрсөтүүлөргө жетүүсүнө, билим алуусуна жана ден соолуктарына кам көрүлүшүнө, калктын аярылуу катмарынын укуктарынын корголуусуна олуттуу көңүл буруу зарыл экени да белгиленди. Санариптүү ордо маалыматтык технологияларды өнүктүрүү менен мыйзамдаштыруу, маалыматташтыруу чөйрөсүндө болгон мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдалануу аркылуу мамлекет менен элдин өз ара байланышын кыйла жогорку деңгээлге чыгаруудагы зарыл иштерден болуп саналат. Жарандар менен бизнес өкүлдөрү мамлекеттик органдар менен мамлекеттик уюмдарга кайрылууда кыска убакыт жана аз күч жумшай тургандай, эң башкысы иштин натыйжасын үзүрүн бере турган чечимдерди иштеп чыгууга дагы активдүү катыша тургандай шарттар түзүлүшү керек. Дебюрократизация коомдун жашоо тиричилигинин бардык аспектилерине жетүүгө тийиш. Иш-чарада өлкөнүн конституциялык негиздерин реформалоого олуттуу салым кошкондорго мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Баш мыйзам улуттук көз карандысыздыктын, мамлекеттик эгемендүүлүктүн жана демократиялык өнүгүүнүн символу. Бул баалуулуктардын баарын коргоп, сактап калуу ар бирибизден гана көз каранды. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.